Спецназдар мигранттардын үстүнөн тебелеп өтүп, камераны скоштоп жатканын көрүүгө болот. Буларды кантип токтотуу керек? Мигранттарды кордоп жаткан дагы бир видео пайда болду. Казакстанда улуттук кийим менен стриптиз бийлеген кыздын видеосу эл арасында талкуу жаратты. Япониялык компания Ош Бишкек жолунда аябагандай узун туннель курат. Оштун мэри калгандарды спортсмен кылып бүттүбү? Жеңишбек Токторбаев баарын чогултуп алып, таза абада тоолуу аймактарда чуркады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Оштун мэри бул жолу тоодо чуркады. Бүгүн 15 апрелде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү кызматтар менен биргеликте таңкы рейдтик кыдырууну улантты. Шаар башчысы бул жолу Кызыл Кыштак айылдык аймактык башкармалыгындагы Шамшат, Мирзакантов, Бостон, Мирзажанов көчөлөрүн көрүп чыкты. Мэр аталган көчөлөрдө унаа жолго чейин чыгып кеткен жана каналдын суу корук аймагындагы мыйзамсыз курулуштарды алып салуу боюнча жеринде тапшырмаларды берди. Эми Кыргызстандын айдоочулук көйлөгүн Араб Эмираттарында да колдонууга болот. 14 апрелде Абу-Даби шаарында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттары айдоочулук көйлөктөрдү өз ара таануу жана алмашуу жөнүндө меморандум кабыл алышты. Меморандумдун расмий күчүнө кириши тууралуу маалымат тараптар макулдашкан датага жараша 1 айдын ичинде жарыяланат. Иракта кумдуу бороондон улам асман кызылга буйулду. Иракта кумдуу бороондон улам айлана асман кызылга буюлуп калганын РТ жазды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 1800 адам дел мал албай кыйналып ооруканага кайрылган. Коюу чаңдан улам адамдар бет кап тагынып жүрүүгө мажбур. Көрүнүштүн видеолору соц тармактарга жарыяланууда. Булак Спутник кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Башкы прокурор снос боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Бүгүн 15 апрелдеги Жогорку Кеңештин комитет жыйынында депутат Бакытбек Марипов снос маселесин көтөрдү. Бизге жарандар кайрылып жатат. Кээ бир жерлерде кызыл китеби бар үйлөр, тосмолор бузулуп, жеке менчик укугу бузулуп жатат. Кенемте да төлөнбөй эле. Чара көрүлүшү керек, деди депутат. Башкы прокурор Максат Асаналиев эгер бузулуп жаткан үйлөрдөн же тосмолордун ээсинин колунда документи болсо, анда мамлекет кенемте төлөп бериши керектигин айтты. Ал эми өз билемдик менен курулган курулуштар бузулушу керектигин билдирди. Коомдо болуп жаткан маанилүү маселени көтөрдүңүз. Менин оюм мыйзам чегинде. Конституцияда туура жана так. Менчик кол тийгиз деп жазылып турат. Мамлекет тарабынан берилген мамлекеттик акты болсо, жаранга сөзсүз кенемте маселеси каралып, же башка мүлк берилиши керек. Бишкек жана Ош шаарларында болсо, кызыл сызыктан чыгып, анан бузулуп жатат. Өзүн билемдик менен салынган курулуштар мыйзам чегинде бузулушу керек, деди башкы прокурор. Москвада Мончодо корду көргөн мигранттар боюнча дагы бир тасма тарады. Кадырдан коопсуздук күчтөрү жерде жаткан мигранттарды тепселеп басып баратканын, андан кийин бир полиция кызматкери камеранын скотч менен жаап жатканын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын эмгек министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү кармалган 24 кыргызстандыктын 22си буга чейин полиция бөлүмүнөн бошотулганын билдирди. Калган 2 жаранды бошотуу боюнча иштер жүрүп жатат. Кыргызстандыктарга арыз жазууну суранышкан, бирок алар баш тартышты деп билдирди министрлик. Казакстанда улуттук кийим менен стриптиз бийлеп соц тармакта талкуу жаратты. Казнетте кызуу талаш тартыш жараткан видео социалдык тармактарда кеңири тарады. Анда улуттук казак кийимин кийген кыз
бий шыгын бийлеп жатканын көрүүгө болот. Бул көрүнүш коомчулукта эки ача пикир жаратты. Бир тарабы анын заманбап искусство менен улуттук элементтердин айкалышы катары бааласа, экинчилери муну маданий баалуулуктарга шек келтирген көрүнүш катары сындашууда. Бул эң ириде искусство жана ден соолукка пайдалуу, машыгуу, өз денеңди кол менен кармап туруунун өзү эле оңой эмес. Анын кыймылдарынын уяттуулукту эмес, ыкчамдыкты, сулуулукту, улуттук кийимдин ажарын көрүп турам деп жазган интернет колдонуучуларынын бири. Башкалар болсо мындай көрүнүштөргө чектөө киргизүү керектигин белгилешүүдө. Мен эми ишенип калдым. Улуттук баалуулуктарды коргогон өзүнчө мыйзам керек деген пикирин билдирген Жаран. Кайсыл жерде улуттук кийим кийген казак кызынын бий шыгында бийлегенин көрдүңөр эле. Бул улуттук оом менен жарашпаган көрүнүш деп каршы чыккан башкалар да бар. Бийчи кыз азырынча бул талашка карата комментарий берген жок. Ал эми Казнетте талкуу уланууда. Япониялык компания Бишкек Ош жолунда туннель курат. Бүгүн 15 апрелде Транспорт жана коммуникациялар министрлиги эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоорунун алкагында япониялык компания менен келишимге кол койду. Иш-чарага министр Абсаттар Сыргабаев, анын орун басары Бекназар Базаралиев, Япониянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси Года Хидзеги, Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кевамото Хироюки жана башкалар катышты. Долбоордун алкагында Бишкек Ош жолунун 400 чакырымына узундугу 750 метр болгон туннелди курууга Япониянын Такенака Сиви Engineering компаниясы менен келишимге кол коюлду. Курулуш иштерин 2025 жылдын июнь айында баштоо пландалууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.